Саламатсыңарбы? Кымбаттуу окуучулар, урматтуу ата-энелер, сүйүктүү достор. Бүгүн биз сиздерге колду жуунун эрежелери тууралуу кеп курабыз. Бул кадимки кол. Ал күнүмдүк турмушта көптөгөн нерселер менен байланышта болуп турат. Булганган колдо көзгө көрүнбөгөн көптөгөн микробдор жана ар кандай бактериялар болушу мүмкүн. Андыктан колдорубузду тез-тез самындап жууп, алакандан баштап манжалардын салаларын айкалыштыра сүртүп, ошондой эле ар бир манжаны өзүнчө айланда жышып чыгып, андан соң колдун үстүн жана билектерди кошуп, таза чайкап, жууш зарыл. Бул аракеттерди ар күнү көп жолудан кайталап туруу керек. Дарылоого татаал болгон эң коркунучтуу жана жугуштуу оорулардан өзүбүздү сактап калалы. Тазалыкты сактай билели. Салам ата-энелер. Учурда жеке гигиена тууралуу тема болуп көрбөгөндөй актуалдуу болууда. Анткени тазалык өзгөчө колдун тазалыгы көптөгөн олуттуу ооруларды алдын алат. Колду кантип таза жууш керектигин айрым чоңдор да билишпейт. Ошондуктан сиздин бөбөк эсине түйүп алышы үчүн атайын ыр жазып чыктык. Азыр сиздерге мен колду кантип таза жууш керектигин айтып берем. Адегенде колду нымдап алабыз. Андан соң сууну ашкере коротпоо үчүн кранды сөзсүз токтотуп коебуз. Эми колду самындап алып, ал тууралуу ырды ырдайбыз. Алаканды самында, ичинда, сыртында, манжаларды дыкачу, калтырбай биринда, бармактарды самында, айланта, айланта, тырмактарды унутпа, болсун таптаза. Андан соң колду таза чайкайбыз. Суу колго микробтор тез жабышат. Ошондуктан колду сүлгү менен куп-кургак кылып арчыйбыз. Сууну өчүрөбүз. Мына эми биздин колдор таптаза жана коопсуз. Колду жуу жана гигиена эрежелерин сактоо сиздин үй-бүлөңүздүн ден соолугу үчүн абдан маанилүү. Колду жуу зарыл болгон 5 маанилүү учур бар. Колду даратканадан келгенден кийин жуугула. Колду баланы эмизгендин алдында жуугула. Колду тамак даярдоонун алдында жуугула. Колду баланын жалайыгын алмаштыруудан кийин жуугула. Баланын горшоктогу заңын дарытканага төккүлө, аны короодо калтырбагыла. Балдардын заңы чоңдордуку сыяктуу эле мите курт ооруларын жана бүт үй-бүлөдө ич өткөктү пайда кылышы мүмкүн болгон бактерияларды камтыйт. Оору аш болумдуу заттардын жетишсиздигине алып келиши жана баланын өсүп өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Колду мал менен байланыштан кийин жуугула. Колду жууп туруу иш өткөк жана гельминттерди жуктуруп алуу сыяктуу ооруларга бөгөт коет. Колду жуу 30 секундтан кем эмес убакыт алат. Кол жууганга 5 маанилүү учурда 30 секунд жумшагыла. Сизге талап кылынган убакытты сактоо колду жуу тууралуу ырды окуу жардам бере алат. Колду самындап жуу теридеги кирди жана бактерияларды жок кылат. Тамак даярдоонун алдында, баланы тамактандыруунун алдында, дарытканага барып келгенден кийин, баланын жалайыгын алмаштыргандан кийин, үй жаныбарлары менен байланыштан кийин сиздин ден соолугуңуз жана сиздин жакындарыңыздын ден соолугу абдан. Ана балдар, тоголуздап көрөлүчү.
Мына балдар, азаматсыңар. Карагылачы, актан менен Акылай да өз энисин колун жуудурду. Силер да бул ырды жаттап алсаңар, кол жууп жатканда ырдап турасыңар. Жана инилериңерге, жакындарыңарга үйрөтөсүңөр. Колубузду таза жуйлу, ден соолукта бололу, аман бололу. Кайрадан көрүшкөнчө, сак саламатта тургула. Урматтуу окуучулар, урматтуу достор, кымбаттуу ата-энелер.